Мындай бийлик соңку кездерде көбүнчө пиарга өтүп алган да. Барып бир кесе чай ичип келсе деле аябай тарыхый маселе каралды, анан тарыхый маселелер чечилди, 30 жылдан берки деген сөздөрдү аябай чоң пиарга айландырып алды. А бер жакта турган кишилер билишет, ал маселе бир жолугу менен чечилбейт. Керек болсо ондогон жылдар бою чечилбей келген бул маселе. Бул оор маселе. Ал жерге саясий эрк керек. Ал маселени чечиш үчүн. Анан кайра алдай бергенде эсиңерде барбы? Жана Рахмонов келип, анан Ысык көлгө кайра келгенде Сооронбай Жээнбеков менен бирге мына эле мына Ысык көлдө олтуруп бүтүндөй кылым маселеси чечилди деп жар салган. Анын баары калп. Бүгүнкү бийлик дагы ушул чек ара маселесинин баары сүйлөшүлдү, чечилди, такталды деп атканын баары бүтүндөй калп. Өткөн жылы эле жана жолугушууларда айтпады беле, болду бул нерсе кайра кайталанбайт деп. Эсиңиздерде болсо ошондо дагы биз сын пикир менен айттык эле. Мына кечээ мен комитетте да жарыя кылдым. 100дөн ашык үйлөр, жана жараксыз болгон үйлөрдүн бүтүндөй баары бүгүн жараксыз. Аларды Түркия мамлекети жардам катарында берген экен. Ошолордун баарын эптеп-септеп кураштырып тургуза койгон. Биз куруп аткан мезгилде дагы өзүбүздүн пикирибизди, позициябызды айтканбыз. Карасаңыздар, YouTube'да да турат, видеосу да бар. Бирок ошону жарыя кылган азаматты аркасынан түшүп олтуруп камап, ошону жарыя кылып жибердиң дегендей кылып, башка шылтоо таап, натыйжада ошолордун баары факт болуп чыкпадыбы? Бүгүн ошонун баары жараксыз. Эми ошону ким кайра ордун толтуруп берет? Ошондуктан чек ара маселеси бул оор маселе. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам, бул 2-3 жолугушуу менен чечилбей турган маселе. Анан ошол маселени башка жакка, көңүлдү башка жакка буруу максатында бүтүндөй баары Мадумаровго аударып келип, абсолюттук түрдө туура эмес позицияларды ээлеп аткандыгы ачыкка чыкпадыбы? Эми токтонуш керек да, бир аз мамлекеттик саясатка, мамлекеттик бир мамиле жасаш керек.